Саламатсыздарбы консультанттар, жаңы келген меймандар. Мен Усманова Бекзат Мамбетовна, 18%-тегі менеджер. Менеджер. Мен қантып шықтым 18%-ке, аябай қиын болды, шындап шығыш. Мен уже почти бір жыл болып қалды келгеніме компанияға. Іштебей, ішенбей, отырып, жалқаланып атып, 18-ге шықтым. Негізі көпчілігі 18-ге шықпайды екен, негізі сразу 22-ге шығып кеткен. Ошындай қылғылар. Чоң рахмат барыңызға. Мен атым Арыстанбеков Кутман Уланбекович. Мен Қарауылта шаарынан болом, 18%-ке шықтым. 6-шы каталогтың 5-шы каталогтың жиынтығы менен. Мен 18%-ке шығыш мен үшін қиын болған жоқ, айтсам болады. Бірақ өзім жалқаланып қойдым кішіне. Бірақ мен директорыма, спонсорыма абдан чоң рахмат. Мадина бері тұрып қойсаң, барыз қол шапы олып, сұраңыздар. Барыңыздарға айтып кетем, еш ойланбастан қала бергіле. Жана барыңыздарға бір сұрау болады. Ушул жылдың жиынтығы менен ким директор болады? Ким старший директор болады? Ким золотой директор болады? И только следующий ушул списокта ким барсыңар, жоқсыңар. Мен точно оламын да. Болды, башка айтарым жоқ. Азаматсыздарда көрдіңіздер ме? Бұл эже айтып жатат да азыр ишенбей, жалколонбой. Ишенбей жүрүп, сомнение кармап жүрүп убактыбыз өткөрөт да биздинчи. А если чындап ишенип башынан баштап спонсордун айтканы менен иштеп баштаган болсок, биз тез эле результатка жетебиз. Мисалы, мына Кутман иштегениңе канча болду сен? Ошол жөнүндө айтып кетсең. 2,5 ай болду. 2,5 ай болду иштегениме. Кантип келип калгансың? Неге калып калдың? Ты же мужчина. Бу як косметикабы? Давай, сиз да айтыңыз. Мен өзүм мурун повар болуп иштеген. Бирок эркектердикин ар бир эркектин оюндагыдай эле ойдунда бизнес бар болчу. Бирок эч кандай возможность болгон жок, убакыт болгон жок. Эч ким предлагать эткен эмес мага бизнести баштаган. И менин оюмда бизнес кылыш абдан кыйын деген ой бар болчу да. И ушул жылы повар болуп иштеп жүргөндө 1 жыл иштедим. Акча чогултуп Кыргызстанга барып бир бизнес ачам деген оюм бар болчу. Ал ой ишке ашкан жок, койгон точный суммамды чогулталган жокмун. Ошондуктан мен жумушуман чыгайын, башка жумушка барайын деген оюм бар болчу да. Сетевой маркетинг компания оюмда бар болчу. Анткени 2015-жылы МВдин бир презентациясында өтүп калгам. Бирок жазылган эмесмин, иштеп да калган эмесмин да. Ошондуктан ошол издеп жүргөн убакта Кудайым берип койду, ошондой болду. Алдымдан Мадина жолугуп, каталог берип, сүзүп кетти. Кечки саат 7-8 час пик Киевский метродо барган эле билесиңер окшойт. Аябай тыгылыш, ошол убакта Мадина сүзүп кетип, каталог берди и жазып кой деди. Башка эч нерсе айткан жок. Эркек болгондон кийин каталогду карадым, кызыккан жокмун да. Эмне кылам косметиканы үйгө алып барып таштадым. 3 күн өттү. 3 күндөн кийин жаздым. Эмне кылам, эмнеге бердиң десем, айтты ушундай компания иштесең болот деп. Анан мен кызыктым. Мен өзүмө кызык болгондон кийин айтып берчи десем, офиске чакырды, келип түшүндүрүп берем деди. Хорошо, келсем, Мадина менен Айчүрөк эже мага түшүндүрүп беришти, кандай кылып бизнес кылса болот деген. Маркетингти түшүндүрүп беришти. Баарын түшүнгөндөн кийин мен ошол жерден сразу чечим чыгардым. Иштейм дедим. И ушул спортивный метродо туруп, досум экөөбүз келгенбиз. Мен шеф-поварыма чалып, барбайм иштебейм деп ошол жерден эле чечим чыгаргам да. Азыр башка жакта иштейсиңби? Жок, башка жакта иштебейм. Только Арифанда. Кайсы методдор менен иштейсиң? Кантип иштейсиң? Командаңдын адамдарды каяктан чакырасың? Командама адамдарды бүт жактан, кайсы возможность болсо ошол жактан да. Кайсы бүт жагын айт. Телефондон тааныштарымды, досторумду, туугандарымды, классташтарымды, тааныштан көчөдөн каталог таратам. Эч кандай уяты жок акча тапкандын.
Уялбайсың каталогтан? Жок, уялбайм. Суроолор болсо берип коюңуздар. Беріңіздер, себебі бұл еркек киши үчүн косметикада иштеш кыйын да жолусу келбейт да дешет да көбүнчө. Жосом эмне кылам деп айтат да башка эркектер. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Эч кимде суроо жок окшойт, баардыгы түшүнүктүр. Бар кече. Маған мындай неме деп айтып қойсаң, жақта ешелер бар да көбінше. Чтобы еркектерге қандай жеткізіш керек информацияны, сол туралы сен қандай жеткізіп жатасың, сол туралы айта кетсеңіз. Именно еркектерге. Эркектерди эмени жеткириш, информацияны жеткириш бул өтө кыйын. Анткени эркекте бизде эго, намыс деген аябай чоң. Мисалы, косметический компанияга чакырганда эркек аябай ойлонот да, келет, угат, көңүл үчүн угат да көп нерсеничи. Аларга эркекке жеткириш үчүн мага точный эсептеп берген. Мен акчамды кандай иштей алам, канча жылда мен кандай жашай алам, ошону эсептеп берген да. Мен көзүм жеткен, мен повар болуп иштеймби, кандай болуп иштейм, андай жашоого эч жакта кыла албайм да. Традиционный бизнестен да андай кыла албарыма көзүм жетти да. А бул жактан өзүмө керектүү нерсени алып, жана адамдарга керектүү нерсесин алдырып элем, ошонун бизнесимди курарыма көзүм жетти. Вот ошону калдым. Рахмат Кутман, анда эмесе эже сизге суроо. Сизди эмне кармап калды Арифлеймде, мисалы, өзүңүз кантип иштеп атасыз азыркы учурда? Кантип келдиңиз, Ариф? Арифлеймге келгенимде 4 жыл мурун бул Барато Өмүркан менин директорум дагы, спонсорум да болду, айтпай кетиптирмин. Ушуну наблюдать эткемин өзүчө эмеден. Кайнежем чакырганда жер жазылганмын, анан өчүп кеткем 2015 болчу. Анан келип бир жолу келип подаркаларын алып, мындай немеде сабак өтүп беришкен, анан кийин теплоходко да барып бир ойноп келсек керек эле, эстей албайм. Анан анда экинчи кызым боюмда бар эле ошол кезде. Анан өзүмө керектүү нерселерди алгам дагы, анан качан ушул кызды алдап кеткен деп неме кылгам да, ишенген эмесмин просто. Одноклассники мени кошуп койгон экен, карап жүрөм, мен пока буну наблюдать эткичекти, бул эс алып келди, доходторду алып атты. Анан үчүнчүсү боюмда болуп калды. Анан үчүнчүсүн төрөгөндөн кийин ойлондум, ушул кызга чалып, бир күн жазылып иштейин деп ойлондум. Анан башка жерге ишке кирип алып, анан подработка сыяктуу иштеп көрөйүн деп ойлондум дагы. Иш таптым, ишке кирдим, бул кызга одноклассниктен жаздым. Жазсам бул сразу эле тааныдыбы же экөө сүйлөштүк, опытная да. Сүйлөшүп мени жазып койду, мен келген жокмун, паспортум менен жөнөтүп койдум, жазып койду. Ошондо дагы баягы биз сразу чечим кабыл алганы менен мен ошонун үстүнөн иштеген жокмун да. Келип келбей атып ушул болду да. Азыр эми 4-чүсү боюнда. Ушунда аябай шашылып атам, чындап. Токсикоз болуп бир 2-3 ай келбей калдым ортолуктачы. Аябай катуу болом, анан кийин бул алдап деле көрдү, урушуп деле көрдү. Ошентип анан келдим. Баары бир оюмда жок болчу, таштабайм, баары бир кылам депчи. Анан баягы күлүк ат, кийин чуркайт дейт го. Ошосо көп айтты. Мен өзүмдү өзүм успокаивать этемби, бирок бунун чындыгы дагы бар да. Өзүм үстүмөн аябай иштеп атам, чындап көбүрөөк жалкоолук кылып койдум. Жаттып уктаганды жакшы көрөм өзүмчө. Анан мечтать эткенди аябай жакшы көрөм, бирок ошонун үстүнөн иштешти үйрөнүп атам, план кылышты үйрөнүп атам. Баягы план жаз, анан мечтаңды жаз десе, кээде мага жаза албай калчумун да, кээде өзүң мечталарыңды эле жаза албайсың экенин көрсөчү. Обычно азыр жаңы келген адамдар жаза албайт да, мисалы үчүн бир да мечта жаза албай калышы мүмкүн да, менде болгон ошондой. Азыр ошонун үстүнөн иштеп атам, өзүм жазып атам. Күнүгө ар түрдүү ручкалар менен жазып атам. Анан кийин эме да, кандай десем, каталог таркатыш деле кыйын болчу. Азыр мага адамдар каталогтан эле келип атат. Мен элге окшоп мындай 120 каталог таркатпайм. 5ден 10-15ке чейин таркатам. Анда да кээде эс алып алам. Анан анча-мынча баары бир келип атат. Чалып, өздөрү чалганда эле сразу улап чакырып атам. Сизге азыр ушул состоянияңыз менен да кош бойлуу моментиңизде кыйын болуп атабы? Каталог таркатып, офиске келип кетиш. Жок, азыр кыйын эмес. Аябай токсикоз болгон мезгилде кыйын болду. Анан кийин
азыр кыйын эмес, эми көбүрөөк катылып көтөргөндө саат оорураак болуп калат. Көбүрөөк көтөрбөй эле ушу 5 колду оозума тыкпай эле коеюнчу, келишинче, Кудай беришинче деп эле. Биякта да ойлойт экенсиң да анан. Да, бир момент. Сиз мен аябай ушунусунда шашылып атам деп атасыз да, 4-чү балаңыздан. Неге шашылып атасыз? Директор болгонго шашылып атам деп. Директор болгуңуз келип атат, эми 4-чүсүн төрөп атканда биринчисинде эле боло беребиз. Ошону айтсаңар. Просто түшүнүп калдым да, биринчисинде, экинчисинде жалкоолук кылып койдум. Боюңда болуп деле, төрөп деле званиялар жапкандар бар экен, көрүп атам. Бизде мама декрети, сен көп эле адамдар бар. Сенин командаңда да кыздар бар, коляскасы менен келип иштейт. Нуржамала ушинтип эле иштесе болот экен. Биздейлер көбөйөт го, 5тен 6дан бола төрөп эле. Балдарыңызды жаныңызда алып жүрүшүңүз үчүн ошон үчүн шашылып атасыз. Балдарым өзү жанымда эле, негизи эле төрөгөн. Биринчи кызымды таштаганда эле мечтать этет элем, алам дагы башка төрөсөм, эч кимге бербейм, өзүм багам депчи. Азыр кайненеме рахмат, кайненем багып атат, карап атат, жанымда алып келип алганбыз. Анан кийин кичине результат кылып, анан кайненем чакырып, өзүнчө мечтать этип атам, аларды дагычы. Рахматымды айтып, ооба, куттукташат Кудай кааласа. Күйөөм каршы болду башында. Анан азыр эми боюнда бар иштерге албаса деди, окшойт жамасы кыла берсеңчи каалаган деди. Каяктасың деди, офис десем офисиңде деп коет ошо. Баары жакшы, бирок анан мага окшоп 1 жыл, 2 жыл жалкоолонбош керек экен негизичи. Мен айтарым да, кылсаңар болот экен. Мен мисалы үчүн мен каяктан табам, болбойт да деген ойлорду өзү жыштырыш керек экен да. Андай ойлобош керек экен. Болот, мен бүгүн 1 рекорд кылам деп, баягындай жакшы ойлорду ойлосоң, ошого болот экен чындап. 3 күн каталка аз калганда биз кыргыздарда баарыбызда эле бар болуш керек ушул нерсе. 3 күндө 3 рекорд келди. Өзү эле келип атты да, каталактан чалып эле. Болот экен. Мышленияны оңдош керек экен. Чындап мышление десе анча көңүл бурчу эмесмин. Мышление өзүңдү оңдоп, өзүң үстүнөн иштесең, анан адамдар ээрчит экен. Өмүрканга чоң рахмат, аябай терпениясы күчтүү. Рахмат чоң. Директор болгондо дагы чоң рахмат айтам, тайзым кылам дегендей. Суңузда барбы? Баарына эле эмне болушу да? Караңыздар, эже уже башка